24 bab. Турак жай жана жер сатып алуу жөнүндө. Оолум, муну билип эсиңе бекем түй. Жер жана турак жай же башка бир нерсе сатып алгың келсе, же сатууну кааласаң, мыйзам чегинен чыкпа. Сатып алчуңду коом дымып турган кезде ал. Сатчу нерсеңдин баарын талап күч кезде сат. Пайда көрүүнүн амалын изде жана андан уялба. Бир нерсе сатып алам десең, анын ээсин кашып сыла деп тегин айтылбаган. Соодалашуудан качпа, анткени соодалашуу жана бааны төмөндөтүп бер деп суроо соодадагы жарым ийгилик. Бир нерсе сатып алып жатканда киреше чыгашаңды чамалап иш кыл. Жакырланып калууну каалабасаң, жок кирешенин эсебинен эч нерсе сатып алба. Бар дүнүйөңө зыян келтирбейин десең, чыгашага кириптер кылчу кирешеге кызыкпа. Өзүңө ток болуп жакыр жашоону каалабасаң, бирөөнүн байлыгына кызганба жана сууңду артпа. Ар кандай иште сабырдуу бол. Сабырдуулук ошол эле акыл эстүүлүк. Эч бир иште өз пайдаңа көңүл кош мамиле кылба. Бейкамдык ошол эле акылы кемдик. Окус жасап жаткан ишиң чейлешип, туңгуюкка кептелсе, сабыр кыл дагы анын башы ачылганча демейдеги ишиңди уланта бер. Шашкандан бир да иш изине түшпөйт. Эгерде үй сатып алууну кааласаң, болочок коңшуларың ишенимдүү адамдар болсун. Үйдү шаардын четинен жана чептин түбүнөн сатып алба. Арзанына кызыгып эски үйгө азгырылба. Адегенде коңшусун байка. Арабтар айткан эмеспи? Оолу коңшу, анан үй. Бузурж Михир данышман төрт улуу бале бар деп айткан. Биринчиси жаман коңшу, экинчиси барандуу үй бүлө, үчүнчүсү батымы жок аял, төртүнчүсү жокчулук. Үйдү эч качан алиттерге, аалым илимпоздорго жана амалдарларга коңшу жайдан сатып алба. Үйдү бай адам жашаган көчөдөн жана албаганга аракеттен жана мурда айтканымдай коңшуң адамгерчиликтүү инсан болсун. Үй сатып алгандан кийин коңшуңдун укугун сыйла жана сакта. Коңшунун укугу баарынан улук. Өз көчөңдүн жана маалеңдин эли менен ынтымактуу жаша. Кесел адамдардын үйүнө барып ал акыбалын сурап тур жана көңүл айтчу адамга жадыңдан чыгарбай көңүл айт. Сөөк чыгарганда мазарга кошо бар. Коңшуңа колдон келген иште жардамыңды аяба. Кубанычын тең бөлүш. Өз көчөңдө сыйлуу болуу үчүн коңшу колоңдорго мүмкүндүгүңө жараша азык-түлүктөн жана кийим-кечеден жардам берип тур. Өз көчөңдүн жана маалеңдин балдарын көргөндө кучактап чекесинен сүй. Ал эми кары-картаңдарга илбериңки салам айтып, сый-урмат менен мамиле кыл. Өз көчөңдөгү мечитте жума намаз өткөр. Рамазан айында мечитке шам жана билик жөнөткөндү унутпа. Адамдарга кандай мамиле кылсаң, алар да сага ошондой мамиле жасашат. Уулум, билип ал, адамдар жакшылык менен жамандыкка өз жасаган иштерине жараша арзыйт. Андыктан жаман ишке баспа, жаман сөз айтпа. Ким татыксыз иш жасаса, анын кусурун тартат. Мүмкүнчүлүгүң барда көңүлүңө ылайыктуу чоң шаарларга жайлашып ал. Жолоочунун көзү түшпөс үчүн жаңы сатып алчу үйүң башка үйлөрдөн бийик болсун. Бирок терезеден коңшуларыңа кадала карай берип оңтой сабалга койбо. Жер сатып алганда жериң коңшулуу жана булактуу болушу зарурат. Эмне сатып алсаң да аны түшүмдүү жылда сатып ал. Сатып алганга баргер адамдын короо жайлуу жана бакшактуу там жайын тапсаң, ээси жалгыз жана мыйзамдуу болсун. Мураскер күмөндүү болсо жолобо. Албетте, коргондолгон бак-дарактуу жай түбөлүктүү байлык болгондуктан аны сатып алгандан кийин абатташтырып карма жана кароосуз калтырба. Үзбөй киреше берип туруусу үчүн ар күнү алакандай жерди болсо да абаттап тур. Короо жайыңды жана тамарка жериңди тындырбай иштет, анткени жер кирешеси менен баалуу. Эгерде жердин баасына кирешеси кошо эсептелбесе, чөл жерлердин баарын ата жайым деп бил. Бирок чөлдү өздөштөрмөйүнчө кыпындай да ныпа албайсың.